18 мартка алынган кабарлар менен тааныштырып, эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Амансыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусунун Аксы районундагы бир катар инфраструктуралык объектилерди кыдырды. 1 марттан тарта социалдык фонд тарабынан өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарында туруктуу жашаган жарандардын пенсияларына 2000 сомдон ай сайын төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр бериле баштады. Кыргыз-өзбек мамилелери дагы бир тепкичке жогорулады. Кадамжай району жана Өзбекстандын Фергана облустарынын ортосунда айыл чарба өндүрүш тармагы боюнча тажрыйба алмашуу орун алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунун Нисфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан 2022 жылдын 16 мартында кабыл алынган. Мыйзамдын максаты көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разакович Разаковдун ысымын түбөлүк калтыруу, улуттук идеологияны чыңдоо, улуттук тарыхый салттардын жана баалуулуктардын негизинде жарандарды руханий адептик тарбиялоону андан ары өркүндөтүүгө багыттоо болуп саналат. Аксы окуясына быйыл 20 жыл толду. Аксы районунун Жергетал айыл аймагында Басбек айылынын тушундагы шейит мазарда Аксы окуясында курман болгондор эскерилди. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да катышып, Куран түшүрүлүп, эстелик монументине гүл чамбарлар коюлду. Акылбек Жапаров каармандык менен курман болгондордун ысымы тарыхта жазылып, мекендештерибиздин жүрөгүндө сакталат деп билдирди. жылдын 5 январында ошондогу жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров президентке импичмент жарыялоо тууралуу айтып чыгып камакка алынган. Бекназаровду өзөңкү куушту бошотуп алуу талаптары коюлган нааразылыктар кан төгүүгө алып келген. Ошондогу канкор бийлик 17 мартта куралсыз демонстранттарга ок чыгарган. Андан 6 киши мерт кетип, кийин аларды колдоп ачкачылык жарыялаган дагы бир жаран көз жумган. Мына ушул каргашалуу окуяга 20 жыл болду. Баатырларча курман болгондорду эскерүүгө бүгүн Аксы жергесине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы баштаган бийлик өкүлдөрү келген. Азыркы айтылган суроо талаптын баарын ордуна койгонго аракет кылабыз. Урматтуу агайын туугандар, эми бул бир келип бир кеткен дүйнөдө калганыбыз аман болойлу. Ушу балдарды унутпайлы. Кураныбызды окутуп турайлы. Ушуну жараткан Кудай мындан ары мындай бизди бийликти элге кас кылбай, эл чогуу бийлик менен, бийлик эл менен чогуу өнүгүп өсүп кете берели. Эч ким жазалаган жок, эч ким күнөөлүү катары кармалган жок. Окко учкан азаматтардын балдары жетим калды. Жарадар болгондор ушул мезгилге чейин жабыр тартып келет. Бирок Аксы окуясынын баатырлары унутулган жок, унутулбайт. Бул күндөрдө Аксы аймагында бул окуя эскерилип, жерлерде шейит кеткен эр азаматтарга Куран окулду. Өздөргө белгилүү, быйыл Аксы окуясынын болгонуна толук 20 жыл толуп атат. Ошого байланыштуу бизде райондук мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу иштелип, иш-чаралар иштелип чыккан. Бул иш-чаранын негизинде баардык мекеме уюмдарга, билим берүү уюмдарына, атайын орто жана кесиптик окуу жайларга ошол тарбиялык маанидеги ар кандай жолугушууларды, тарбиялык сааттарды, КВНди өткөрүү тапшырмалары берилген. Ушул мектептерде өзгөчө ошол үй бүлөлөр менен жолугушууларды өткөрүп, окуучулар менен ошол болуп өткөн окуяны толук ошол тарбиялык маанисин түшүндүрүү багытында иш-чаралар уюштурулуп атат. Аксы окуясын эстөө курман болгондордун тууган уруктары үчүн канчалык оор экендигин айтып болбойт. Бирок алар үй бүлөлүк кландык башкарууга, элди талап тоноп жегендерге, эли жерин саткан саткындарга каршы күрөшкөн. Эми гана алардын алды жазалана баштады деген Аксы элинин үмүтү азыркы бийликте. Мынакей билим бейли 20 жыл өтүп, Аксы окуясынын 20 жылдыгын белгилеп отурабыз. Муну эскербей коюуга мүмкүн эмес. Анткени ар бир элдин кыргыз атуулдардын жүрөгүндө так кылып, эч кеткис окуя болгон. Бул жалпы эл бийлиги үчүн эмес,
чындык, акыйкатчылыкты издеп биз ар нерсеге барганбыз. Ошон үчүн биздин атуулдарыбыз, баатырларыбыз өлгөн, курман болгон, чыркырап жаш балдары калган. Бул күн майрам эмес, бул күн кайгылуу күн. Ошолор учурду эстөө, эр азамат 6 жигиттин элесин көз алдыдан дагы бир жолу өткөрүү канчалык кыйын болсо да, тарыхка кара тамгалар менен жазылган бул күндү аксылыктар унутушпайт. Бүгүн шейит мазарга 20 түп балаты көчөттөрү отургузулду. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы бир катар объектилерди кыдырды. Район аймагындагы курулуш иштерин жүрүшү менен таанышып, долбоорду ишке ашырууну тездетүүнү тапшырды. Иш сапардын жүрүшүнүн алдыдагы материалда сөз болот. 35 ошондо 820 метр бүтүп. Полный армированный, да? Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы бир катар инфраструктуралык объектилерди кыдырды. Ал Аксы районундагы Актерек каналындагы курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Объекттин курулушун аяктоо 2026 белгиленген. Акылбек Жапаров долбоорду ишке ашырууну тездетүүнү тапшырды. Насос станция алганбыз. Жамгыр Вертекс прямой через Чаткал, зимой они Баймакка ташыды. Андан соң Министрлер Кабинетинин башчысы Кербен шаарындагы 9 чакырымга созулган айланма жолдун курулушу менен таанышты. Бул жолдун курулушу жыйынтыкталса, жарандар жана оор жүк ташуучу унаалардын каттоосу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Курулуштун жалпы сметалык наркы 178 миллион сомду түзөт. Дополнительно эки жагынан, бир жагынан 8, бир жагынан 7 метрди коштук. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Кербен аэропортунун абалы менен таанышты. Аба майданын көрүп чыгып, Министрлер Кабинетинин башчысы бул объекти үстүбүздөгү жылы ишке киргизүү боюнча иштерди кайрадан жандандырууну тапшырды. Москва шаарына жумушчу сапарынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Оверчук менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптуу соода-экономикалык кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Өзгөчө басым, транспорт, өнөр жай, айыл чарба тармагындагы мындан ары өз ара аракеттенүү маселелери коюлду. Тараптар ошондой эле Кыргыз Республикасынан келген эмгек мигранттарынын Россия Федерациясынын аймагында жүрүүсүн укуктук макамын жана соода-экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 23 кеңешмесинин болжолдуу мөөнөттөрүн талкуулашты. Программабызды улантабыз. Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында жарандар үчүн бир катар жеңилдиктер каралган. 1 марттан тарта социалдык фонд тарабынан өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарында туруктуу жашаган жарандардын пенсияларына 2000 сомдон ай сайын төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр бериле баштады. Темага кененирээк Миңгүл Көчөрова токтолот. Жумагүл Бекжанова Кадамжай районунун чек арада жайгашкан Галча айылынын жашоочусу. Өзгөчө макамды алганда пенсиясына 2000 сом кошулганына кубанып турат. Анткени ден соолугуна байланыштуу көп учурда дары-дармек сатып алууга туура келип, каражат тартыш болчу. Эми бул маселе жеңилирээк дейт каарманыбыз. Эмес, мына азыр пенсиям 6000 канчаям эди. Азыр Кудайга шүгүр 8000 пул алдым. Ден ашыгыраак алдым. Ушуну кылган өкмөтүбүзгө рахмат. Кудайга шүгүр, мына кыгаргандан кийин пенсияларыңан бардыгы ден соолукка кетет экен, жакшы кылды. Ошо биздин пенсияга кошулганы жакшы болду. Садыр Жапаровго рахмат. Ошо биздин бар жок азыр кымбатчылык болуп атат. Ошо кымбатчылыкка жараша биздин айлыгыбызды көтөргөнүгө, пенсиябызды көтөргөнүгө чоң рахмат дейбиз да. Ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун.
Баткен облусуна берилген өзгөчө макам күчүнө кирип иштей баштады. Облус калкына мамлекеттик органдар тарабынан акысыз жана жеңилдетилген негизде кызмат көрсөтүүнүн айрымдары 1 марттан күчүнө кирсе, дагы бири 15 марттан иштей баштады. Социалдык фонд тарабынан 2022 жылдын 1 мартынан тартып Баткен облусунун өзгөчө статусуна ээ болгон чек аралаш аймактардагы туруктуу жашаган жарандардын пенсияларына 2000 сомдон ай сайын төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр бериле баштады. Бүгүнкү күндө өзгөчө статуска ээ болгон 62 айылга жалпысынан 13587 пенсионерге 2000 сомдон компенсациялык төлөмдөр берилди. Бүгүнкү күндө 1 марттан тартып министрлер кабинетинин токтомунун негизинде өзгөчө статуска ээ болгон 62 айылга 2000 сомдон компенсациялык төлөм пенсияларга кошулду. Бул кошуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын квартал сайын берилүүчү тастыктоочу маалыматтардын негизинде пенсионерлерге кошулат. 10 марттан баштап уже бериле баштаган. 20 мартка чейин буюрса берип бүтөбүз март айынын пенсиясына. Компенсациялык төлөм тагыраак айтканда кошумча 2000 сом акча чек ара статусуна алган 62 айылда туруктуу жашаган жарандар үчүн берилет. Убактылуу башка аймакка көчүп кеткен учурда ал кошумча төлөм автоматтык түрдө алынат. Ошондой эле жарандардын жашаган жери боюнча каттоосу башка айылда болгон учурда да кошумча төлөм берилбейт. Ошол 62 өзгөчө статуска ээ болгон айылдарда орчундуу маселеси бул паспортунун учетунун башка айылдарга отургузуп алгандыгы болуп атат. Себеби өзүнүн үйүнүн тех паспорту жоктугунун негизинде башка бир үйгө паспорт алуу үчүн башка бир үйгө отурган. Ага уже бергенге мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошого кайрылып кетет элем, өзүнүн үйүнө документтер турулат, тех паспортуна турулат, өзүнүн үйүнө отурса биздин 62 айылдын жарандары бизге дагы кыйынчылыктар болбой өз убагында. Белгилей кетсек, Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында облус тургундары үчүн бир катар акысыз жана жеңилдетилген кызматтар көрсөтүлүп баштады. Ошондой эле аймактардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө да көңүл бурулууда. Бактыгүл Мирадилова, Мингүл Көчөрова, Абдулламит Абдыманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кызылкия шаарында көрттөндүрүү иштери уланууда. Шаарды жашылдандыруу максатында 700 даана көчөттөр тигилди. Ага шаардын мэри Асылбек Маткалыков баштаган мекеме ишканалардын эмгек жамааттарынын катышуусунда Кулатов атындагы Борбордук автожолдун боюна 4 түрдүү көчөттөр отурулду. Самалыктын жүрүшүнөн аймактык кабарчыбыз айтып берет. Кызылкия шаарынын жергиликтүү бийлигине кошуна Өзбекстандан келишимдин негизинде көчөттөр алынып келинди. Кечээ күнү 700 даана көчөттөр шаарды аралап өткөн Ош-Баткен автожолундагы жол боюна тигилди. Ушу көчөт эгүү процессине кошулуп, ушу шаарыбыз коз болсун деп мына көчөттөр келген. Анан ушу шаардын тургундары да кайрылып кетет элек. Шаарды таза кармайлы биз бир чоң Европанын шаарларында эмес, мына соседтердин шаарына жакыныраак жашайлы. Мына азыр эгилип аткандар жакшы коз кылып өстүрүп алайлы. Негизи таза кармаңыздар, сураныч. 1 марттан баштап 3 айлыктын алкагында шаардын аймагында ишембиликтер уюштурулуп келүүдө. Шаар мэри Асылбек Маткалыков көчөттөрдү ар бир көчөлөргө отургузууну пландоодо. Ошондой эле тазалык маселесин чечүү максатында шаардык казынадан 10 миллион сом каражат ажыратылгандыгын айтты. Ал каражат жакынкы арада тендерге берилип, апрель айында шаарга 6 техника алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кала башчысы көп кабаттуу үйлөр алдында таштандыларды таштоочу атайын контейнерлер орнотууну да планга киргизген. Сөзсүз болду. Себеби мен өзүм 1-июнь айында келгенде шаардын мындайча айтканда мусор басып калган да. Ошону тазалоо иретинде канча мен өзүм жекешкелер менен сүйлөштүм. Шаардын ичиндеги айлап алынбай калган мусорлор болгон. Ошолордун бардыгын алып, анан азыркы күндө тазалык таштоочу жерлерге дагы өзүнчө мусор таштаган бетондорду куюп, элибизге бир зыяны тийбесин деген максатта ушундай иштер болуп атат.
Тазалык бар жерде сөзсүз өнүгүү болот деген ишенимде шаардын көпчүлүк тургундары саамалыкты колдоорун айтышты. Анткени акыркы жылдарда жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана тазалык маселесине болгон кайдыгерлик мамиле жашоочулардын жоопкерчиликсиздигин пайда кылды. Жаштар немелер мына азыр тротуардын боюнда турабыз, көрсөңөр тротуар толоюн деп калыптыр. Кечелеп бүткөн неме, ушуга таштабай неме кылып таза болсок эл үчүн өзүбүзгө жакшы болот. Ошон үчүн жаштарды шаардын элин чакырып кетем тазалыкка. Мана эми жаз келди. Үйүңөрдүн алдыгы арыктардын бардыгын тазалап, демелерин тазалап, жакшы жүрсөк өзүбүзгө эле жакшы. Билесиздер, илгери айылдарда жайында арык чабат элек. Ошондой немелерди шаарда деле кылып, үйдүн жанындагы жолдун бойлорун бардыгыбыз тазаласак өтө жакшы болот. Элди чакырып кетем ушу. Шаардын тургуну катарында, шаардагы окуу жайдын өкүлү катарында бардык ушу шаардын тургундарыны ушул өзүбүздүн көчөлөрүбүздү мусордон тазалап, арыктарды тазалап кылсак, эртеңки күнүндө ушу жаштарга, айылдагы жашоочуларга менимче ушу таза шаарда жашасак өзүбүзгө эле жакшы деген үмүттөмүн. Таштандыны ар кайсыл жерге ыргытып, жада калса отургузулган көчөттөрдү сындырган көрүнүштөр да катталып келген. 3 айлыктын алкагында дагы бир топ иштер аткарылмакчы. Ал эми кошуна мамлекет узак мөөнөттүү келишим түзүп, анын алкагында көктөбөй калган көчөттөрдүн ордуна жаңылары берилет. Мындан тышкары гүлдөрдү өстүрүү боюнча тажрыйба алмашылат. Учурда тигилип жаткан жаш көчөттөрдү көгөртүү максатында тазалык ишканасы тамчылатып сугарууну көздөөдө. Ал эми жаз айларына карата ишкана күнөсканада гүлдө өстүрүп жатат. Шаардын аймагына 2000 даанадай гүлдөр отургузулуп, ар бир мезгилде алмаштырып турууну максат кылган. Жүргүзүлүп жаткан иш аракеттер тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын жана өлкө башчысынын жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз-өзбек мамилелери дагы бир тепкичке жогорулады. Кадамжай району жана Өзбекстандын Фергана облустарынын ортосунда айыл чарба өндүрүш тармагы боюнча тажрыйба алмашуу үчүн иш-чара өткөрүлдү. Кыргызстандан барган делегация килем цехинин жана тигүүчүлүк фирмаларынын өндүрүштүк иштери менен таанышты. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот. Кадамжай районунун акиминин биринчи орун басары жана район аймагындагы өндүрүштүк тармактын ишкерлери, үрөөнчүлүк чарбанын башчылары, дыйкан фермерлер Өзбекстан Республикасынын ишкерлери менен жолугушту. Анда өндүрүштүк жана тигүү тармагын өнүктүрүү боюнча маалымат алышып, өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Гилем саткан жерлерден көрдүк, токкан жерлер. 1 жылдан бери гилем токкон жерлер бар экен. Бул жерде мамлекет ушул биринчи үйрөнчүк адамдарга 2 ай 3 айдан эң акысын төлөп берип, кийин үйрөнгөндөн кийин ушул жеке ишкер тарабынан эң акы төлөнүп иштешет экен. Негизинен бул жердеги товарларды чет мамлекеттерге сатышат экен. Эң азы ушул $1000 башталат экен да. Ошол баягы жай намаздан баштап килемдергече бүт бардык сырьё өздөрүнөн чыгып, анан экспортту ушул Туркия, бул жагы Бразилияга чейин экспорт кылат экен. Иш сапардын жүрүшүндө килем цехтин тигүүчүлүк фирмаларынын өндүрүштүк иштери менен таанышты. Бул ишканада негизинен кыз келиндер килем токуу жана сайма саюу, мындан сырткары тигүүчүлүк менен алек болушат. Жибектен жасалган кымбат баалуу килемдерди чет жактарга экспорттошоорун айтышат. Азыркы күндө Хунармат марказыбызда 600 иш орун яратылган. Биринчи кабатыбызда асосан материалдар, ипекден материалдар токуп чыгарабыз. Атлас, адраш, shoyi, beqasam, janda, alob ahmad. İkinci kavatımız galeriya. Üçüncü kavatımızda gilom seximiz var. Gilom seximizda ham gilom to'qiladi, ham chevarxonamiz ham ikkinchi etajda, yana keyin kashta ham tikamiz. Asosiy to'qilgan gilomlarimiz Turkiyaga eksportga chiqariladi. Turkiyadan bütün dunyoga tarqaladi. Иш сапардын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшту. Кыргызстанда да өндүрүштүк тигүү цехтерин ачып, жумушчу орундарды түзүү боюнча пландар коюлду. Мадина Эсенова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. Өлкөдө, анын ичинде Кызылкия шаарында азык-түлүккө болгон баалар өскөн. Соңку 10 күн аралыгында кумшекер, өсүмдүк майы, un сыяктуу азыктарга болгон баалар кошулгандыгы айтылат. Учурда аймактарда азык-түлүктөрдү негизсиз жогорулатпоо тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү соодагерлер менен жолугушууда.
Кызыл Кыя шаарында да азык түлүккө болгон баалар өскөн. Соңку 10 күндүн аралыгында кумшекер, өсүмдүк майы, un сыяктуу азыктарга баалар кошулгандыгы айтылат. Алсак буга чейин 70 сомдон сатылып келген кумшекердин баасы 100 сомго чыкты. Сатуучулар өсүмдүк майынын баасы кескин өскөндүгүн айтышып, 5 литр майдын баасы 700 сомдон сатылып келсе, ал эми учурда 950 сомдон сатылып жаткандыгын белгилешет. Сахар 95 келди бизге, азыр 100 сом сатабыз. Мурда да 70тен сататтык. Майлардан эле өтө кымбаттаган. 700 сомдо ойна сатат эдик, азыр 950 сатабыз. Демек 200 сомдон ашыкча кошулду. 930 берди акыркы жолу бизге. А сатуучулар эмне үчүн кымбаттады дегенде кантип жооп берип атасыздар ошого? Жогоруда ошондой келсе биз кандай эметебиз? Эч канча кошпойбуз, 5 сом кошобуз көп болсо. Сахарга мына 5 сом. Акканттар 70 сатат эдик, аккант азыр 110 сом сатат. Ошондой эле унга болгон баалар да мурдагыдан өскөн. Соодагерлер жол акысы күйүүчү май кымбаттагандыгынан 50 сомдон 100 сомго чейин баалар кошулду дешет. Мисалы кошулса, жол кира солярка кымбат болду деп 50 сом кошулуп келатат да, ошондой эле. 850 сатылган, 900 болду. Азыр жол кира кымбат, неме перевалдарга кар жаап кой деп кечеге 50 сомдон кошот жаткансыз. Доллар кымбаттады деп солярка жол кирам кошулуп атат. Алар кошкондон кийин сиздер да кошосуздар? Эми 50 сом кымбат келсе, биз 50 сом кымбат сатабыз. Тупардын одной соткасы бир жарым. Тупарлар эмет элек. Бидин 700. Дани дикамолар экин. Ошол эле мурдагы сенат баан чүйрбөтүп, баасы да билинет. Базарда un, май, кумшекер, күрүчөңдүү, азык-түлүк өндүмдөрүн саткан сатуучулар баалардын көтөрүлүп жатышына өндүрүүчү ишканалар менен жеткирүүчүлөрдүн соода саясаты да түрткү болуп жаткандыгын айтышат. Баалар жогорулагандан бери сатып алган эл да аз экендигин белгилешет. Товарлар, күрүчтөр ошол эле бойдон 5 сом кошулду күрүчтөрүбүзгө. Майлар кырысы көтөрүлдү 100 сомго. Сахар көтөрүлдү. Канчадан сахар? Сахар 100ге чыкты. Акан 100дөн сатып атам, 96дан алып атам оптумдан 4 сом коюп. Мурда канчадан сатат? Мурда 85тен сатат декчи, 80ден алыпчы, азыр 4 сом пайда коет. Себеби азыр бизге эми клиент көп, бизге 4 сомдон болгондон кийин пайда калат да. Алып атам, ушу 100 сом болсо деле алып атат, эл алып атат да. Иланчы жок. Болсом апке берсе, бизге арзаныраак кылып апке берсе, биз ам арзаныраак сатабыз. Бааларды эмне жасайсыз? Эми бааны жазып койсок узактан көрүп эле кетип калышат да. Кымбаттап атат. Майлар. Ошо кумшекерди канчадан сатып атасыз? 100 сомдон сатып атабыз азыркы күндө. Алып атам, соода кандай болот? Соода элдер алышып атат. 1 килограммдан көп албай кетишет эми. 1 килограммдан алып турайлычы деп. Эми эмне себептен ушул баалар көтөрүлдү? Мен доллар дейт го бардык эле. Доллар көтөрүлүп кетти деп эле. Сиздер эмне негизинде көтөрөсүздөр бааны? Бизди келген алган ценаларга эле кошуп сатабыз да бизче. Мисалы үчүн канча кошосуздар эми айырма? Айырма эми 6 сом, 8 сомгочо кошулат да. Ошол. Дагы кайсы азыктарга баалар көтөрүлдү кошуп? Печеньялар көтөрүлүп атат эми. Майлар көтөрүлдү, основной шакар менен. Баары жок кымбаттады да. Соода кандай болуп атат? Соода начар, эч ким эл ала албай жатат, кыйналып атат, элге ичип атышып атат, өзүбүз ham кыйналып атабыз. Эл эч ким албай атат продукттарын. Кымбат болуп атат да. Элде акча жок. Россиядан алда балдары акча жөнөтсө, аны алмаштырыш албай жатат. Бир мисалы, анан вообще кымбат болуп кетти бар жок. Базар экономикасындагы туруксуздукка коомчулук негизинен доллардын куну көтөрүлгөндүгү себеп деп айтып келишет. Ал эми соңку күндөрү доллардын куну түшүп жатканын да байкоого болот. Ошондой эле Орусия өкмөтү 11 марттан дан азыктар менен кумшекерди Евразия экономикалык беримдигинин өлкөлөрүнө экспорттоого тыюу салгандан кийин коомчулук дүрбөлөңгө түшөсү базар баасын кескин көтөрүлүп, өндүрүүчүлөр менен жеткирип берүүчүлөр сыяктуу ортомчулардын чөнтөгүн толтурууга шарт түзүлүп, мындай көрүнүш башталган. Соодагерлер менен Кызыл Кыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков жолугушуп, азык-түлүккө болгон бааларды негизсиз көтөрбөө керектигин айтып түшүндүрдү. Жакынкы күндөрү азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында шаарда арзан баадагы жарманке уюштуруларын айтып, ал биринчи кезекте социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө багытталат деген маалымат берди. Мына биз комиссиянын негизинде дагы чыгып атабыз. Ошо базардагы бааларды тактоо максатында. Ошондой эле мына жергиликтүү биздин өзүбүздүн жеткечкелер менен да сүйлөшүүлөр болуп атат.
шаарда ундун запасы менен бүгүнкү күндө сатылып аткан баалар мурдагы ошо өзүнүн убагында азыркы күндө ал жактан алып келгенде дагы бүгүн ценаларын сурап атабыз. Ошондой эле биздин салык инспекциясына тийиштүү кызматтарга тапшырма берилген. Сиздер дагы свою очередь бирөөдөн бир товар алдыңыздарбы? Бир закупочный акт хотя бы алып коюңуздар. Себеби тастыктай турган болсун муну алып аткан, сатып аткан бааңызды. Шаардын биринчи вице-мэри Кубанычбек Абдрахманов менен бирге салык кызматынын жетекчиси Акылбек Кочкоров соодагерлер менен жолугушту. Бул мисалы үчүн мына баларды караң. 825 болчу. Онун алдың мына 760 болчу. Онун алдың 740, 700 сомгочо түшкөн эле да мынакей. Көрдүңүзбү мынакей? 700дөн 725-40 болуп. Азыр литри канчадан болот? Ошондо мына арзан майыңыз канчадан болот? Кымбат майыңыз канчадан болот литриге? 1 литриге азыр 5 литр мына жакшы мына 800 сомдук майлар бөлөбүз 5ке. 160 сомдон болуп атат да литри. Сиздердин колуңуздарга счет фактура, накладной деген нерсе береби товар келгенде? Жок. Губернаторубуз аркылуу өкмөткө чыгып туруп ушул эмелер баалар боюнча биз Бишкекке дагы кайрылуу жасайбыз. Ошол жактан баалардын эмесин контролдошуп атат азыр бүгүнкү күндөчү. Эгер ошол жактан түшкөн эле болгон болсо биз бияктан уже бааларды бүт контролдоп алабыз да. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Марлен Маматалиев азык-түлүктүн баасын жана валюта курсун негизсиз көтөргөндөрдүн жүзүн коомчулукка жарыялап, айып салууну сунуштаган болчу. Ал айыптын көлөмүн 1 миллион сомго көтөрүүнү сунуш кылган. Азыркы кымбат учурда, азыркы ушундай доллар көтөрүлүп аткан учурда айрым биздин дагы ишкерлер өзүнүн жумушун дагы баштаптыр да, кымбаттатыпчы. Мына ушуларга штраф 100 миң экен, 1 миллион сом кылып коелу. Шаардык салык кызматынын башчысы Акылбек Кочкоров сатуучуларды товар сатып алууда өндүрүүчүлөрдөн жана жеткирип берүүчүлөрдөн сатып алгандыгы тууралуу эсеп фактура барагын талап кылышы керектигин айтат. Бул содагерлердин өзүнүн кош көңүлдүгү да, баягы сооданын баягы элдер алып атканда ошо өздөрүнүн укуктарын, өздөрүнүн эмесин билбегендиктен баягы мыйзам чегинде ошо талап кылыш албай атат да. Же бааларды ачыкка чыгаргысы келбейби? Бул жерден ошо заводдордогу же импортерлордогу бааны налогтон качыш үчүн баягы ошол буларга фактически мисалы үчүн 10 сомдон сатышы мүмкүн, а отчетко 5 сомдон көрсөтүп коюшу мүмкүн да. 5 сомдон саттым, кызылкайда паланчыга саттым деп булардын патенти менен жаап коет да. Ошон үчүн бул кишилер дагы бизге мамлекетке жардам берип, өздөрү төлөгөн акчасына далил катары ошолордон счет фактура талап кылса, ошол мамлекетке булардын жардамы болот эле да. Ошол заводдор, импортерлор баягы төлөй турган салыктарыны толук түрдө төлөйт эле. Бул дагы баягы көмүскө экономиканы жокко чыгарат элек да. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна 9 продукция кирет. Кыргызстан анын 3-өсү менен өзүн камсыздайт. Ага сүт, жашылча жана картошка кирет. Алтынай Шабидинова, Хамит Мамасыдыков, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен шаарына караштуу Кызыл жол кварталынын Кызыл жол орто мектебинде Норуз майрамына карата майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Негизги максаты мектеп окуучуларына кыргыздын үрп-адаттарын, каада салттарын унутта калтырбай үйрөтүү болду. Иш-чаранын жүрүшүндө балдар манас айтып, концерттик программа тартууланып, кыргыздын жөрөлгөлөрү сахналаштырып көрсөтүлүп, ыр бийлер менен коштолду. Мындан сырткары окуучулар арасында тамак-аш жарманкеси уюштурулган. Андан түшкөн акча каражаты Баткен шаарындагы нур калыптандыруу борборуна жардам иретинде берилмекчи. Биз аксакал мугалимдерден биринчи алас алдырып баштадык, алас айтып баштап, андан кийин таттуу тамактардын, улуттук тамактардын жарманкеси уюштурулду. Ошондой эле улуттук оюндар, тамактар, буюмдар унутулуп бараткан. Ушулардын баардыгын бүгүн биз окуучуларга, мугалимдерге көрсөтөлү деген максатта уюштурдук. Бүгүнкү жарманкеде улуттук кыргыз улуттук тамактары болду. Ошону сатып, адам түшкөн акчаны нур балдар үйүнө алып беребиз. Өлкө жана Үргүзар аймагындагы кабарлар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.